بسم الله الرحمن الرحيم. Ошондой эле акыйданы бузчу нерселердин бири кичинекей ширк. Кичинекей ширк ачык көрүнүшү мүмкүн адамдын сөздөрүндө. Мисалы Аллахтан башка нерсе менен ант ичүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кимде ким Аллахтан башка нерсе менен ант ичсе, капырлык же ширк кылган болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ата бабаңар менен ант ичпегиле. Эгер бирөө ант иче турган болсо, ал Аллах менен ант ичсин, же болбосо унчукпасын. Аллахтан башка нерсе менен касам ичүү ширк. Бирок ал кичинекей ширкке кирет. Бир гана эгер адам бир нерсе менен касам ичип, аны Аллахты улуктагандай улуктаса, анда ал чоң ширк кылган болот. Аллахтан башка нерсе менен ант ичүү көпчүлүк адамдардын тилине көнүмүш болгон нерселерден. Алар пайгамбар менен касам ичишет, Кааба менен касам ичишет, аманат менен касам ичишет. Бул ширк. Ал эми ширк чоң болушу мүмкүн, же кичинекей болушу мүмкүн. Ал кандай ширк экендиги касам ичкен адамдын кылган ниетине байланыштуу болот. Чындыгында бул нерселер таухидтин акыйкатын түшүнбөгөн жана Аллахтан башка менен ант ичүүнүн арамдыгын окубаган көптөгөн адамдар менен кездешет. Мындай кичинекей ширкке рия, бирөө көрсүн үчүн жасалган амалдар кирет. Эл көрсүн үчүн жасалган амал ибадаттын сырткы көрүнүшү Аллахка багытталгандай. Бирок ал ибадатты эл көрүп, аны макташ үчүн же ушул сыяктуу ниет менен кылат. Мына ушул рия деп аталат. Мындан Кудай өзү бизди сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: мен силер үчүн Масих Даджалдан да көбүрөөк корккон нерсемди айтайынбы? Алар айтышты: албетте Аллахтын элчиси. Айтты: бул жашыруун ширк. Жашыруун ширк бул рия, эл көрүш үчүн жасалган иш. Себеби ал жүрөктө болот, жана аны Аллахтан башка эч ким билбейт. Бир киши намазга турат, жана бирөө аны карап турганын байкап калган соң, ал киши намазын ал үчүн кооздоп баштайт. Аллах Таала айтты: ушундай намаз окуучуларга азап тозок болсун. Алар намаздарына кайдыгер болушат, алар рия кылышат жана буюм шаймандарды кызганышат. Рия бул өтө коркунучтуу нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабалары үчүн риядан өтө корккон. Анткени ар бир адам мактоону, сырткы көрүнүшү менен жакшы көрүнүүнү сүйөт. Балким ушул нерселер адамды ибадатында рияга түртөт. Мейли адам өзүнүн келбетин жакшы кийим, жагымдуу жыт жана башка ушул сыяктуу нерселер менен кооздой берсин. Аларды колдонсун. Бул талап кылынган жакшы нерсе. Сырткы көрүнүш татынакай болсун. Бирок пенде өзүнүн амалдары аркылуу Аллахтын жүзүн эмес, тескерисинче элдин ыраазычылыгын үмүт эткени бул чоң бале. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: мен силер үчүн эң корккон нерсем бул жашыруун ширк. Айтышты: о Аллахтын элчиси, ал эмне? Ал айтты: рия. Рия деген сөз бул араб тилиндеги ру'я, көрүнүү деген сөздөн келип чыгат. Ушул сыяктуу эле нерсе сум'a. Сум'a бул рияга окшош. Сум'a бул башкалар анын үнүн укса экен деген каалоо. Качан элдер анын дуа кылып жаткан сөздөрүн, сүйлөгөнүн угуп турганда, сыртынан караганда бул жакшыдай, Аллахты зикир кылып жаткандай көрүнөт. Бирок бул учурда ал элдин мактоосун каалап турган болот. Баланча Аллахты көп эстейт экен, ал илим алат экен, сабак берет экен, бул иштерди кылат экен деп айтууларын каалайт. Куран окуганда үнүн атайын кооздойт.
Бирок мунун баары сумгага кирет. Ким амалын элге көрсөтөйүн десе, Аллах аны элге көрсөтүп коет. Себеби шариатта эреже бар. Жазанын түрү кылынган амалдын түрүнө жараша. Ошондой эле ким амалын эл уксун үчүн кылса, Аллах аны угузуп коет. Кыямат күнү тозокко киргизилген адамдардын эң алгачкылары үчөө. Биринчиси Аллах ага илим берген киши. Ал илимин элге үйрөткөн. Бирок муну рия үчүн жасаган. Аллах үчүн жасаган жок. Кыямат күнү келгенде Аллах ага айтат: "Сен эмне кылдың?" Ал: "О Раббим, сенин ыраазычылыгың үчүн илим окугам жана аны башкаларга үйрөткөм" деп жооп берет. Аллах ага айтат: "Калп айтасың, сен илим алып жана башкаларга үйрөткөнүң элдер сени бул билимдүү деп айтуулар үчүн болгон." Жана алар ошентип айтышкан. Андан кийин буйрук берилип, ал тозокко сүйрөлүп барып ташталат. Аллах сактасын. Экинчиси Аллах ага көп байлык берген киши. Ал садаканы өтө көп берген. Жакшылык кылып калчу жердин бирин да калтырбастан баардыгын да садака берет. Бирок ал берген садака Аллах үчүн эмес, элдин мактоосу үчүн болгон. Кыямат күнү аны алып келгенде Аллах ага айтат: "Байлыгыңды эмне кылдың?" Ал: "О Раббим, мен бир да мүмкүнчүлүктү калтырбастан сага жаккандай сарптагам" деп жооп берет. Аллах ага айтат: "Калп айтасың, сен муну кылганың элдер сени берешен деп айтуулар үчүн болгон." Жана алар ошентип айтышкан. Андан кийин буйрук берилип, ал тозокко сүйрөлүп барып ташталат. Аллах сактасын. Үчүнчүсү Аллах жолуна жихадка чыккан киши. Ал киши капырлар менен кармашууда эрдик көргөзөт. Бирок ал киши Аллахтын жүзүнө умтулбастан, элдер аны баатыр, эр жүрөк деп айтуусун каалаган. Кыямат күнү аны алып келгенде Аллах ага айтат: "Сен эмне кылдың?" Ал: "Мен жихадка чыгып, жаным кыйылгыча кармаштым. Сенин жолуңда шейит кеттим" деп жооп берет. Бирок ал өзүнүн ниетинде элдердин мактоосуна жетип, аны эр жүрөк деп айтуусун каалаган эле. Аллах ага айтат: "Калп айтасың, сен мунун баарын элдердин мактоосуна жана сени эр жүрөк деп айтуусуна жетиш үчүн кылгансың." Андан кийин буйрук берилип, ал тозокко сүйрөлүп барып ташталат. Мына рия деген ушундай болот. Биз өзүбүздүн амалдарыбызда мындай нерседен өтө сак болушубуз керек. Бирок биз жөн гана инсан болгондуктан шайтан инсанды азгырып, ага мактоону кооз кылып көргөзүп коет. Ибадатты элдин мактоосун алыш үчүн аткарып жаткандай өзүнө сезилет. Бирок негизинен өз амалын баштаганда ал рия кылгысы келген эмес. Бирок ибадат учурунда ага шайтан келип азгырып, ал кишиге мактоону кооз кылып көргөзгөндө, анын жүрөгүнө анын бир бөлүгү кирип кетет. Мындай учурда Аллахка тообо кылып, шайтандын азгырыгынан коргонуу сурап, жана рияны таштап, ыхластуулугун Аллах үчүн сактаса, бул нерсе ага зыян бербейт. Эгер ал риясын уланта берсе, анын амалы жараксыз болот. Себеби рия амалды жараксыз кылат. Анткени ал амалын Аллахтын жүзү үчүн кылган эмес. Аллах кабыл кылчу амалдар тек гана Аллахтын жүзү үчүн кылынгандар. Ал жалгыз жана анын шериги жок. Мына акыйданы бузчу кээ бир нерселер ушулар. Кээ бир адамдар үчүн бул нерселер байкалбашы да мүмкүн.